Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров инвестициялык долбоорлордун ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүүнүн алкагында Стилекс ЖЧКсынын коомуна барды. Компания алюминий профилдерин жана куйма продукциясын чыгарууга багытталган заводдун заманбап өндүрүш линиясын куруп бүтүрүп, пайдаланууга берди. Иш сапардын жүрүшүндө улуттук агенттиктин башчысы ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу, инвестициялык долбоордун ишке ашырылышы жана заводдун инфраструктурасы менен таанышты. Долбоордун алкагында жалпы аянты 10.800 чарчы метрди түзгөн заманбап өндүрүш комплекси түзүлгөн. Анын курамында куйма жана пред цехтери, боёо линиясы, чийки зат жана даяр продукция кампалары, сапаттуу көзөмөлдөө лабораториясы, административдик тиричилик корпусу жана логистикалык аянтчалар кирет. Ишкананын өндүрүш цикли алюминий чийки затын даярдоодон тартып, даяр профилдерди чыгарууга чейинки толук технологиялык процессти камтыйт. Технологичный производстволорду алып келип, бүгүнкү мына Европадан алып келип мына жайылтып атасыңар. Бул деген Кыргызстандын келечеги да, бул. Кыргызстандын келечеги. Тем более ондогон, жүздөгөн жумушчу орундарды ачып атасыңар. Бул өтө жаңы налог, бюджет, бүгүнкү саясатты көрүп турасыңар. Мамлекет башчысы сапар өзү колдоп коштоп туруп атат. Кудай буйрса биз дагы ушул колдоп коштоп, ошол урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык биз мониторингде силерге ошол мамлекет тараптан колду менен жардам берип барат. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик долбоорду мындан ары да коштоп өндүрүштү өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүүнү улантат.